ошол 11 жылдын ичинде биз ооба сонун күндөрдү өмүрдү сүрдүк да, мисалы үчүн Кудайга шүгүр. Мисалы күйөө аял катары бири бирибизге сонун бир колдоо көрсөттүк. Ошол Кудай таалам бизге сонун уулдарды белекке берди, мисалы үчүнчү. Анан кийин бирок ошол эле учурда биз ошол пендечиликке салып эле бири бирибизди мындай бир баягы травмировать эте бериптирбиз да. Минустарыбызды издеп эле бири бирибизденчи. Сен мындайсың, сен тигиндейсиң, мындай болбойсуңбу, тигиндей болбойсуңбу деп эле бири бирибизди ушинтип жей бериптирбиз да. Анан ошол бир мындай кайнап туруп жетти окшойт да. Ошол жеткен кезде анан мен кийимдеримди алдым да чыгып кеттим да. Анан кийин мисалы үчүн анан бала үчүн жашаш керек деп эле мындай өзүң кыйнап жашаган туурабы туура эмеспи деп да ойлондум. Бала үчүн жашаш керек деп кыйнап келип туруп жашаганда бирок араздашып үйдө ушинтип кырылышып эле ушинтип отурсак аны көрүп аткан бала кандай болосут деп ошондой дагы чечимге келдим. Ошондой ойлор келди магачы. Андан көрө башында мындай болду, балким бул убактылуу керектир деп туруп мындай алысыраак болуп турсак, адам сагынып баштайт го бири-бирин жок дегенде. Бири-бирин баркын билип, бири-бирин баркын билип. Ошондой мааниде дагы болду да, мисалы үчүн. Анан кийин ооба мен азыр туруп ошол алыста туруп мен эл анын кадырын билдим, мисалы үчүнчү. Баркын билдим. Мага кылган жакшылыгын түшүндүм. Мага болгон сүйүүсүн түшүндүм, мисалы үчүнчү. Эгерде мындай эки жолго басып кете турган болсок, Кудайдын буйругу болуп, мисалы үчүнчү, өзүнүн чечими дагы болуп, ошондой басып кете турган болсок, мен ошол алыста туруп алып деле бир мамлекеттерди сүйлөп, мисалы үчүн эл жөнүндө. Мен эркекмин да. Мага зачем андай кереги бар? Аял киши жөнүндө майда чүйдөөн эле сүйлөп. Жакшы жагын айтам дайым, мисалы үчүн. Анткени жакшысы көп да. Мен ойлогон жаман дегендерине караганда жакшысы көп да. Ошон үчүн жакшы жагын айтам. Колуман келишинче Кудай таалам мага берип, эми ырыскым өлгөнчө түгөнбөйт да. Бирок ырыскыман дагы ашыгыраак бере берсе бөлүшөм. Анткени мен уулдарым энеси да. Ошол үчүн бөлүшөм. Анан кийин кадырын түшүнүп атканым үчүн бөлүшөм. Берем. Ушундай.